Мына көчө күнү Алтынбек Эргешевич менен Нарындын губернатору менен отурдук. Бир жерде областной библиотека турат, эски зданияда, городской библиотека турат, анан районный библиотека турат. Анан музейлер турат. Үчөнүн тең 3 музейи бар экен. Мына кандай кебетелери менен зданиялардын баары турат. Биз акчалардын баарын ушакка кетирип атабыз. Мына бизге предлагать этип атат, мондай Татнакай инновациялык центрди курайлы дейт, креативный. Бул жерге 30 эле киши иштейт. Жака 128 би? 128 киши иштейт. Жарандардын бирөө барбы? Здание эски, жаңы китептер жок, интернет жок, эчтеке жок, суу. Өзүңүздөр билесиздер, Нарында 6 айдан 7 айга чейин суу. Эски здание турат. Биз кантип ушундай проектлерди колдобойбуз? Колдойбуз. Мына ушул эркинде, бирок буяка мына 30 эле киши иштейт экен, Нарын шаарынын, областынын бүт элдеринин баары ушакка келип, билим алып, квалификациясын жогорулатып, эмеге маданиятка өзүнчө көңүл буруп астыга жылат экен. Мына көбүңүздөрдө ошон үчүн мына Өзбекстанга алып барып көрсөтүп да келип атабыз, инновациялык аякта библиотекаларды карасаңыздар болот. Эми болду да коммунисттер, биздин аталарыбыз таштап кеткен зданиялардын баары ал убагында абдан чоң, жакшынакай зданиялар болгон. Азыр болсо мына Морекинде эмелерге ар бириңиздер областьтарда, ар бир райондо ушундай подход кылышыңыздар керек да.